Жаман нерсеси бирөөнү шылдыңдадың, ушактадың, ошол нерсе башыңа келмейин өлбөйсүң да. Бирөөнө мисалы тиги караганда менин балам нормально дейсиң. Жок, субханалла, андай болбойт да. Сенин балаң точно ошондой болбойн, эми аны көрмөйүн өлбөйсүң. Тигинин баласы энесин сөгөт экен деп шылдыңдап, же болбосо ушактадың адамдарга. Эми балаң сени 2 жолу сөкмөйүн, сен өлбөйсүң. Тиге караганда мен үй бүлөнү жакшы карайм мен момундай болуп жүрөм. Биздин үй бүлө ынтымактуу дедиң, башканы тыңсынып. Ошол нерсе үйүңө келип туруп, сен субхана кыйналмайын, ошондо күйөөң бирөө менен жүрүп кетмейин, сен өлбөйсүң да. Ошон кыргызча сөз бар да, тилден жаңылган турбайт. Кээ бирлерибиз бар, тилден жаңылган турбайт деген нерсени унутпаңыздар. Аял кишилерге бул эң актуалдуу нерсе. Анткени алсыздыгыбыздан мен дайым айтам да, аял кишилер эмне үчүн көбүрөөк мындай информация менен бири-бирине бөлүшөт. Ушакчы деп айткым келбей атат да. Информация менен бөлүшөсүңөр да бири-бирине, менчи мындай поделиться кыласыңар. Ошо поделиться кылганыңарда субханалла менекен, ошол нерсенин баардыгы теңчи жазардын алдында ошол нерсе башыңа келип калыш коркунучу болуп туруп, токтоп кала турган болсоң, ошондон кутулган болосуң. Аял киши калпайтпайт, каңырышып атат. Нерсе ушуну мындай бир нерсени туура эмес угуп алышы мүмкүн. Ошол нерсени билбестен айтып коюшу мүмкүн. Мына ушул нерсенин баардыгы тең башка келет экен.